Assalamu алейкум, урматтуу кесиптештер. Биринчиден, мыйзам долбоорун даярдаган бүт команда экен, фамилияңыздардан бери турат. Чоң рахмат. Сындаш оңой, кемчилик табыш оңой. Биздин милдетибиз ошол, антпесек болбойт. Бирок негизин түзүп бергениңиздерге чоң рахмат. Азыркы пикир ойлорду эске аласыздар деп мен ишенем, бирок бирдекени айтып коеюн. Курал берген мыйзамдуу, мыйзамсыз опурталдуу риск сөзсүз болот. Биз го ушундай жагдайда аябай зарыл болгон учурда керектүү гана аймактарга берели деген маселени көтөрүп атабыз. Америка Кошмо Штаттарында ар бир адам курал көтөрүп жүргөнгө укугу бар. Кайсы бир деңгээлде ошол заманга баратабыз. Себеби куралы жокторду, куралы барлар азыр басынткан заман болуп баратат да, күчү барлар күчү жокторду. Бизде канча азаматтар тигилерге жөн отпор бермек, мындай мизин кайтармак, мына жак аксакалдар келгенде көрдүңүздөр го, берип эле койгула, өзүбүз эле эсептешип коебуз деген. Бирок кыргыздын бир сөзү бар да, ошону эске алып коелу, жатып өлгүчө атып өл деген. Бирок ошого шарт түзүп берели. Биз баягы мыйзамдуу болот, мыйзамсыз болот, анан кантип сактайт, эртең бир күндө баа колдонуп жиберип, тигиде ойлонбой эле берип коюшубуз керек. Биздин болгону 6-7 миллионго жакын калкыбыз бар, туурабы? Америка Кошмо Штаттарында канча 100 миллион калкы бар. Бул маселе бара-бара жөнгө салына турган нерсе. Адегенде риск болот, бирок бара-бара көрөсүздөр. Ошону менен биз мамлекетибизди коргойбуз. Анткени калк санына келгенде, мына ушул Баткенттерге чоң рахмат айтып коелу. Тегерегиндеги кол салгандардын саны канча? Тигил жерде коргоп тургандардын саны канча биздикилер? Бир 10 эсе, 30 эсеге чейин аз, бирок ошол жерде чеп болуп туруп атат да. Коркпой алдыга жылай берели, чоң рахмат, колдоп берели. Рахмат, Музигинов.